Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер менен Диван автордук көрсөтүүсү, аны мен Куттумедин Базаркулов алып барам. Ал эми диван деген бул жыйын дегенди билдирет. Ар бир элдин өзүнүн жыйыны болгон. Россиянын жыйыны бул Дума болгон, украиндердики бул Рада болгон, Казакстандыкы бул Majlis болгон. Ал эми кыргыз элинин диваны бул Курултай болгон. Ал эми бүгүнкү биздин диванда коомдук жана мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурунку депутаты, ошондой эле Кыргыз эл баатыры Абсамат Масалиевдин уулу Исхак Абсаматович болмокчу. Саламатсызбы? Саламат. Эми мынакей биз ушул сөздү баштаардан мурун бир жакшы сөздөн баштадык да, Кыргыз эл баатыры деп. Абсамат Масалиевдин атын айтып кеттик. Мен сиздин WhatsApp-ыңызга чыксам, Абсамат Масалиевдин сүрөтү турат. Ошондо эле Масалиевдин WhatsApp экен деп мен билдим да. Негизи ушул атаңыз жөнүндө, мына мамлекеттик иштерде сиз да иштеп калдыңыз. Ушул мамлекеттик иштерде атаңыздын өзүнүн тажрыйбасын колдоносузбу? Аракет кылам колдонгон. Жүргүзгөн саясатта мен 4 жолку депутат болгом да Жогорку Кеңештин. Анан депутаттык кызматта башка эл менен сүйлөшкөндө ушул атамдын берген тарбиясына айткан акыл насааттарын ишке ашырганга аракет жасайм. Эми айта албайм мен 100% ошондой болом деп. Кээ бир учурда аксакалдар айтып калат, Исхак сен атаң кичине башкачараак болчу. Албетте ал башкачараак болчу. Ошондуктан аракет кылам деп айтсам туура болот да. Ал эми толугу менен ал киши айткандай ушул багытта кетип баратам деп мен айта албайм. Себеби 21-кылым шарт өзгөрүлүп атат, турмуш өзгөрүлүп баратат. Элибиздин мүнөзү да өзгөрүлүп баратат. Эң негизги бизде түпкү тамыры менен коомубуз алмашып кетти. Атамдар тарбия алган советтик мезгил бала кезден баштап бир багытта иштеп, таза иште деген принципти көпчүлүк биздин жетекчилерибиз унутуп калып атат. Ошондон албетте мен турмушумда дайыма ушул коштоп жүрөт. Каяка барсам, ким менен сүйлөшсөм, ким менен жолуксам деле дайыма бирөө атам менен салыштырат, бирөө сын пикир айтат, бирөө мактайт, ар кандай болот да. Бирок турмушумда ушул кишинин атына шек келбесин деген, ушул кишинин атыны жерге түшүрбөй жүргөнгө аракет кылып жүрөм да. Негизи биз ал киши менен иштешкен жокпуз, бирок көп угабыз. Ушул заманда Абсамат Масалиевдей киши болсо, ушундай өнүсүгү болот эле деп. Себеп дегенде мындай коррупцияны аябай жек көргөн. Эл ойлогон адамдар сөздө болгон жок ооба. Бул мына бүгүн биз ошондой жетекчини таба албагандай болуп атабыз да. Эми азыркы жакшы жаңылыктарга кирсек. Сиздин оюңуз боюнча шайлоо кандай өттү? Мен шайлоого активдүү катышканмын. Мен Адыхан Мадумаровдун штабтын кызматкери болуп жардам берип жүргөм да. Чын айтканда бир жагынан өтө пайдалуу болгон шайлоо. Административдик ресурс толугу менен колдонгон, бирок талаша турган, сотко бере турган негиз жок болуп атат да. Кандай десек деле көпчүлүк шайлоочулар, добуш берүүгө келген шайлоочулар көпчүлүгү Садыр Жапаровго добуш беришти. Бул турган иш да. Бул феномен дейбизби, табышмак деп айтабызбы, аны али бери эч ким жыйынтык чыгара албайт. Кантип камакта жаткан, кыйынчылыкты көргөн жараныбыз 2 айдын ичинде ушунчалык колдоо тапканы бул таң калтырат да бир жагынан. Аларды сүйүндүрөт. Мени таң калтырат, бир жакшы жагынан эмес. Себеби бизде коомдо бүгүн азыр программа, алдына койгон максаттары, кылган эмгек мээнеттери бааланбай, ошол заманда, ушул шайлоо мезгилинде өзүнү кандай алып барат, мындай сулуу болобу же элге жагымдуу сөз сүйлөбү, ошо менен тартып кеткен мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошондуктан Садыр жеңгени бул жерде талаш жок. Бирок шайлоо өтө кызыктай болду да. Кечээ эле биримдик мекеним Сооронбай Жээнбеков, Алмаз Атамбаев деген биздин саясий инсандарыбыз толугу менен кандай бир себептен жаңы талапкерге өтүп кетишти. Айылдарга чейин барып, кечээ эле ал кишини камаган адамдарды сындап жүргөн, мактап жүргөн адамдар
ал кишинин жанында болуп калды да, бул эң өкүнүчтүү. Демек бизде коомчулукта саясатчылар кандай үлгү берсе, ошондой үлгүнү элибизде жаш балдарыбыз кабыл алат да. Бул өкүнүчтүү жана ойлондо турган окуя болуп атат да. Кандай десек деле шайлоо өттү да, болгону болду. Талаша турган талапкерлер жок болсо, анан көпчүлүк талапкерлер айтылган сөзгө ылайык тааныш керек шайлоону. Президент шайланды, дагы эми башка бийлик тармактары, ал жерде маселе бар. Дагы бир нерсе, мынакей ошол Мекеним Кыргызстан биримдик партиясын кайра жүрөт деп атабыз. Анан бул биз революция дегенибиз менен бул революция болбой жатабы деген ой кетет да. Себеп дегенде революциянын жытыды жок бул жерде. Революция деген, мен тарыхчымын өзүбүз. Революция деген бул кандай бир төңкөрүлүш болот. Ал жерде же бийликтин түпкү тамыры менен алмаштырыш керек. Башка көз караш менен жүрүш керек. Же бир радикалдуу бир реформага өткөрүш керек болчу да. Ошондуктан Кыргызстандагы болгон 2005-жылы, 2010-жылы, 2020-жылы бул революция деп айтпайбыз эч качан. Бул төңкөрүш деп койсок адашпайбыз. Бийликке басып алуу деп айтсак деле болот. Бул айрыкча октябрь 2020-жылы бул революция болгон эмес. Бул жерде бир топ жигиттерибиз кечинде ачуусуна берип ак үйдү басып алды. Анан 3 жигит иштеп жаткан президентке келип туруп кет деп айтты, алып кетти. Бийлик алмашты. Анан жогорку кеңеш адаттагыдай ал эс товарищ командир деп башын ийкеп келген кишини бекитип берген да. Анан аз болгонсуп өздөрүнүн мөөнөтүн узартып коюшту. Демек бул эч кандай революция болгон эмес. Элдин гыжырыны пайдаланып, элдин наразычылыгын пайдаланып, айрыкча 4-октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгына наразычылыгын пайдаланып туруп, мамлекетте бир топ жарандарыбыз, кичинекей топ, басымдык менен бийликти алып алды. Ушул туура болот да. Бирок мына кече 10 январдан кийин шайлангандан кийин бул айла жок. Шайланган, эл добуш берип бекиткен адамды президент деп тааныш керек да. Дагы бир окуя болду да, Сооронбай Жээнбеков боюнча мен айткым келет да. Мына Сооронбай Жээнбеков референдумда президенттик башкарууга шайлоо көрсөттү. А өзү убактылуу өкмөт боюнча парламентизмден келген да. Жок, бул жерде таң кала турган эчтеке жок. Мисалы үчүн 2010-жылы мен деле конституциялык кеңешменин мүчөсү болгом. Камакка мени убактылуу өкмөт камаганга чейин мен ал жерде активдүү иштеп, эсимде бар, биз ушу чоң чыр болуп талашып конституциянын долбоорун иштеп чыкканбыз. Ошондо мен да парламенттик республиканы колдогом. Мен ойлогом, эгерде чын эле биз партиялык тизме менен парламентте түзсөк, ал жерде идеология программалар күрөшөт деп ойлодум. Бирок эки чакырылыштын көргөндөн кийин мен да кичине абдан капа болдум, себеби бизде эч кандай идеология күрөш болгон эмес, эч кандай программа максаттар менен күрөш болгон эмес, бир гана бийлик талашы болгон. Бул жерде ушул айтылган сиздин пикирге мен толук кошулам. Ушул себептен чын эле коомчулукта жөнөкөй адамдардын ак сезиминде бизде башаламаны токтотуш керек. 4-5 партия бийлик бөлгөндү токтотуш керек. Мейли бөлүп туруп иштеп кетсе мейли, алар жыл сайын кандай бир баягындай шарик-барик кылып ойногонду токтотуш керек деген бул ой элдин оюнда деле, элдин түшүнүгүндө да орун тапкан да. Ошондуктан мен деле өзүм көз карашым өзгөртүп, мен деле ойлоп атам, президенттик бийлик керек. Бирок аны каршы пикир айткандар айтып атат, болуп туруп президенттик бийлик болсун. Бирок кандай түшүнөбүз? Бизде биринчи, экинчи президент кубаланды. 3-чү президентибиз камакта отурат. 4-чү президентти 3 жыл иштетпей эле кетирип коюшту. Анда президенттик башкаруунун эмнеси пайдасы бар? Жоопкерчилик жок эч кимде. Ошондуктан эгерде тарыхыбызды алсак, анда президенттик бизге жарашпайт. Бирок парламенттик башаламандыкка деле моюн бергибиз келбейт. Ошондуктан бул издөө жол болуп атат деп айташпайм да. Мен дагы ойлоп атам, бул биринчи жол эмес, акыркы жол эмес, көптөгөн өзгөрүүлөр бизди күттүрөт да. Биз ушул эле жылы менин пикирим боюнча бир топ өзгөрүүлөр болот да. Демек, буга чейин президенттик башкаруу болду деп айта аласыз. Парламентте болгон да. Аскар Акаев да, Курманбек Бакиев да президенттик башкаруу деп айтсак адашпайбыз. Анын толугу менен укуктары бар болчу. Ал эми 2010-жылдан баштап формалдуу түрдө конституция боюнча бизде парламенттик президенттик башкаруу, а чынында турмушта баягы эле президенттик башкаруу. Себеби
көнгөн азаттан качыш кыйын экен да. Депутаттар деле шайланганда ар түрдүү партиядан келген күндө деле бир замат президентке кызматкер болуп калат экен да. Биз кача албадык да. Ошондуктан эгерде парламент өзүнүн күчүнү мойнуна ала албаса, өзүнүн ыктыярын ишке ашыра албаса, анда президент болсун деп бүгүн ошол жыйынтыкка келдик да. Демек бизде формалдуу түрдө парламенттик президенттик башкаруу болгон эле, а турмушта чынында баягы эле президенттик болгон да. Азыр дагы талкууга түштү. Баш мыйзам алмашса, кайра президенттик шайлоо болушу мүмкүн деген. 80 депутат кол коюп иштеп чыккан, каяшага алып иштеп чыккан. Бирөө жазып берген долбоорду сунуштады. Ал тез эле алар конституциялык кеңешме түзө коюп, алар талкуулап атат. Бул кандай деп атса, бул долбоор. Ал долбоорду алар бүткөндөн кийин ушул жумада бүтөбү, жумада бүтөбү, президенттик шайлоо бүттү. Тезирээк бүтүрүп, кайра жогорку кеңешке жиберет. Андан кийин эгерде жогорку кеңеш демилгечи болуп туруп кабыл алган күндө, ошол мыйзамды элге чыгарат референдумга. Кабыл алынган мыйзамды долбоорду эмес. Ошондой жол менен барса, анда референдумда жалпы эл кайрадан бир добуш берип туруп бекитиш керек да. Конституцияга өзгөртүүлөр болсун деп. Эгер ошол жол менен барсак, анда бизде супер президенттик мамлекет болот да. Анда президенттин колунда толук укук болот. Аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруучу мүмкүнчүлүк берилип атат ага. Анан бир топ кызматкерлер дайындоо боюнча. Биз хандык мамлекетке айланып баратсак деп адашпайм да. Жакшыбы, жаманбы? Эми бул тандоо болгондуктан бул жашап өтмөйүнчө биле албайбыз да. Садыр Жапаров азыркы конституция менен барды шайлоого. Азыркы иштеп аткан конституция менен. Эми жаңы конституция кабыл алып калса, президенттик шайлоо кайра болуп калабы? Же ошо? Эми мындай да. Эгерде мыйзамга таянсак, кайрадан шайлоо болуш керек. Президент. Албетте, себеби мына азыр жана миллиондон ашык адам Садыр Жапаровго добуш берди да. Добуш бергенде кайсы кызматка добуш берди? Президенттик кызматка. Ошол президенттик кызматта бүгүн кайсы укуктары бар? Ошого ылайыктуу берген да добушту. Баш мыйзам боюнча. Баш мыйзам боюнча. Демек, сиз айткандай, эгерде эртең биз баш мыйзамды өзгөртүп туруп, президенттин укуктарын кеңейтип, чоңойтуп, башка кошумча берсек, анда албетте жаңы шайлоо болуш керек да. Эч кайсы референдум иштеп жаткан президенттин мөөнөтүнү узарта албайт, кыскарта албайт, беките албайт. Бул референдум жөнүндөгү мыйзамда так жазылган. Эч кандай анда укук жок. Анча-мынча акылмандар башына кулагына куюп атат, коркпа. Референдумга бир берени кошуп коебуз. Садыр Жапаров шайланган президент болуп эсептелсин. Десе, ал туура эмес болуп калат. 6 жылга шайланганда, долбоор боюнча 5 жыл болуп атат. Ана шайланганда жана эң негизги таптакыр башка бир укуктар менен шайланган болчу. Ошондуктан кайра шайлоо болуш керек. Бирок азыр бизде коомдо, айрыкча саясий коомдо башаламандык токтотпой атат. Ар бир түшүнбөгөн юридикалык маселеге кирип кетет. Анан эң жаман кыргыздарда бир принцип бар да, боло берет деген сөзчү. Мына кечээ биз 5-чи каналда интервью берип атканда бир улгайган киши, эмгек сиңирген юрист, ошол айтат, эми кичине логикага берилип иш кылышыбыз керек дейт. Ал логика берилип иш кылбайбыз да. Анда бирөөнүн үйүнө келип, тамак ашын уурдап, бир күн уурдап кеткен ууру, курсагы маш десе, логика боюнча бошотушубуз керек ба? Андай болбойт эч качан. Принцип болуш керек. Же мен шашып аттым эле деп, ошон үчүн кызыл светофорго өтүп кетсең машина менен сени штраф салбаш керек экен, сен шашып аттың депчи. Ошондуктан бул жерде айрыкча мамлекеттик башкарууда, мамлекеттик принциптерде, эгерде мамлекеттик органдар өздөрү сактабаса принциптерди, анда жарандардан эмне күтөбүз? Ошондуктан каалайбызбы, каалабайбызбы? Кошумачыларга айтат элем, токтоткула, кайра шайлоо болуш керек да. Ошондуктан биз ошону терең ойлонуп туруп, балким конституциялык реформа керек, бир аз башкача барсак болот. Мен жеке пикирим боюнча, эгер биз азыр ушул парламентти мөөнөтүн узарткан парламентти кетириш керек курамына. Бурунку азыркы иштеп жаткан конституция менен 3% менен ал мыйзамды төмөндөткөн алар. Ушу 3% менен парламенттик шайлоону өткөрүп туруп, ошол парламент конституциялык реформаны өткөрө берсин. Ал эми ал 1 жыл талкуулоо, 2 жыл талкуулоо, терең талкуу жүргүзүп туруп, элге чыгарып туруп, ошондо кабыл алыш керек да. Эгер чийки президенттин аппараттын башчысы менен, юридикалык бөлүм башчысы менен 2-3 юрист жашыруун жол менен жазса, кайра эле анда бир аз убакыттан кийин мурунку президенттердин тагдырын кайталайт да. Шайлоо боюнча суроомду бүтүрүп алсам, мисалы жанагы бүгүнкү күндө 30% президентти шайлады.
Калган 67% мисалы катыша алган жок. Бул эмнеден кабар берет? Бул эми саясаттан элибиз тажа бүткөндүктүн белгиси. Ишенич жоктугунан. Бул бир гана Сооронбай Жээнбеков, Атамбаев эмес, бүткүл бийликке ишеним жоктугу белгиси да. Демек эл өзүнүн турмушу менен жашап атат, бийликтегилер өзүнүн турмушу менен талашып жүрүшөт да. Ошол ажырыктын белгиси деп эсептейм да. 70% келбейт да. Кандай кааласаңдар, баягы кошкон адамдарды алып таштасаңдар болбойт да. Ошондуктан сиз абдан чоң маселе. Бул бир гана Кыргызстанга эмес, бүт дүйнөдөгү көпчүлүк мамлекетке таанымал болуп калды. Шайлоого баргысы келбейт. Жөнөкөй жаран айтат. Барсам, дош берсем, бар бир өзгөрүлүп атат да. Кимди шайласам деле баягы эле капчыктар келет бийликке. Кимди тандабасам баягы эле башка топ келип кубалап жүрөт экен. Анда эмне кылам мен шайлоого барыпчы? Колумдан эмне келет деген. Ошол туура эмес ой бизди ошого алып келди да. Анан чынын айтып атасыз, 30% шайлоочу келип туруп, анын ичинде көпчүлүгү 70-80% бир кишиге берсе, көп көрүнөт. Утту деп айтсак болот. Бирок анда 25% эле шайлоочу болот экен да. Болгону 25% шайлоочу бир адам бу жерде. Ал легитимдүү болобу же кандай болобу? Ошондуктан мен билбейм, бул босогону коюшубуз керек го. Жанагы президенттик шайлоодо бизде босого жок да. 50%дан ашык келиш керек андайда жок да. Себеби биз азыр 21-кылымда доош берүү деген бул милдет эмес, бул укук деген болуп калды да. Советтик мезгилде бул милдет болчу. Ошондуктан биз 70-80% шайлоого барып туруп доош берчү эле. Азыр бул укук болгондуктан сен кааласаң доош бересиң, каалабасаң бербейсиң. Активдүү катышкандар ушу 30-40%-дын тегерегинде болуп атат да. Калганы катышпайт. Ал эми парламенттик шайлоодо бир аз көбүрөөк болот, себеби ал жерде саясий партиялар айыл кыштакка чейин жетип, өзүнүн колдоочуларына сөзсүз жетелеп чыгат да. Ал жерде Кыргызстанда болгон, жашап жаткан адамдар баары келет да. Азыр бул шайлоонун жыйынтыгы менен ушул шайлоочуларды дагы кандайдыр бир тепкичтерге бөлүп калды да. Мисалы, ошол жана сиз айткан 20% бул фанаттардын шайлоосу болуп калды. 20% интеллигенция катышкан жок. 25% мамлекеттин жана 30 жылдан бери талкалады деп аларга ишенбейчүлүктөр болуп калды дегенде. Ушундай болуп калдыбы? Ошондой болуп калды. Эми тилекке каршы ачык эле айтканда, сиз айткан интеллигенциянын көпчүлүгү Садыр Жапаровду колдогон эмес. Ал турган иш. Шаардыктар жарымдан ашык, келген адам жарымдан жакын колдогон эмес. Демек шаардыктар түшүнөт. Ал эми айылдыктар бүт үй бүлөсү менен дош беришти. Ошон биз менин айылда Канамжай районундагы айылымда 600 киши 1000 кишиден 600 киши ушу тааныбаган, билбеген кишиге дош берди да. Бул эмненин белгиси? Бул каалайбызбы, жагабы бизге, жакпайбы? Бул ошол жерде жашаган жамааттын жаңы үмүтү пайда болду деп койсок болот. Бул жаңы жигит экен, бул түрмөдө, камакта азапчылыкты көргөн, кыйынчылыкты көргөн, байкушту ушундай болгон, тиги Атамбаев муну эзе берип, бул эл үчүн күрөшөм деген баатыр деп ошондой легенда болуп кетти да. Анан ал десе, мен 20 жылдан бери саясаттамын, активдүү катышып атам. Ал эми төрөлгөндөн баштап саясатчынын баласы болгондуктан, мына сиз сөздү баштадыңыз, атам Абсамат Масалевич Кыргызстандын башкарган кызматка чейин жеткен да. Мен саясатты билем, мен жакшылыкка билем да, эгерде кандай аянтта 10 000 адам топтолуп ура деп кыйкырса, так ушундай 10 000 адам топтолуп кетсин деп кыйкырат да. Бул турмушубузда турган иш. То есть сүйүүдөн көрө албастыкка бир кадам да. Мактоодон тактоого айырмасы жок болуп атат да. Ошол эле мамлекеттик кызматкерлер, жанагы акимдер, башка нерсе, мурунку депутаттар, чоңдор, камалгандар, соттолгон бүгүн кол чабып атса, эртең дүркөө ышкырып тажбаран кылат да. Бул башыбыздан өткөн нерсе. Кечээ эле ошол Сооронбай Жээнбековдун 17-жылы андан кем эмес стадиондор жиналган болчу. Айланайын балам деп кемпир чалдар чыгат эле. Батасын берип талашып турушкан эле. Атын мингизген киши түгөнбөй калды. 3 жыл өткөндөн кийин бир киши да чыгып колдогон эмес го. Бир киши чыгып колдогон эмес. Демек ушул тагдырда Садыр Жапаров деген жигитибиз кайталашы мүмкүн. Эгерде акыл эс менен иштеп, туугандарына, жакындарына бийликке жолотпосо. Бирок азырынча байкоо боюнча андай болбойт. Эми уялбай эле өзүнүн кудаларын кызматка койгондон кийин калган эмне деп айтам. Анда оңдосо болот. Экинчиден мына эң негизги
конституциялық реформаны жагабы жакпайбы мыйзам жолу менен өткөрүп койсо, аны кылган ишине шек келбейт да. Эгерде жок, мен өзүм билем, мен сенин акылыңа кереги жок десе, анда вактылуу бийликте отурат, төрдө отурат, бирок ал төр вактылуу да. Түбөлүккө эч кимге берилген эмес да. Мына күлкү тамаша дебизби, күлөбүзбү? Кызматка келе эле анын канын таап да. Ал хандын урпактары депчи. Кызык, эми кыргыздар качандан бери хандын баласы хан болсун деген талап кылат. Андай болсак, эң белгилүү азыр биздин падышанын баласы мен болуп тургаймынбы? Эмне үчүн аны айтпайт? Аларды бир 7-атадан кийин бирөөнү табат экен, ушу райондогу кичине башчы болсо хан деп койт экен да. Абсамат Масалевич Кыргызстанды 6 жыл башкарган. Ал хан эмес, ал падыша менен тең болот да. Демек, анда ошол принцип менен кетсек, анда Исхак президент болсун деген талап коюшубуз керекпи? Андай эмес, туура эмес ал. Иштеген эмгегине жараша, кылган тепкичтерине жараша адам өсүп туруп, жакшылык кылып туруп, анан президенттик кызматка жетиш керек. Көчөдөн келип эле болом деген бул көпчүлүк мамлекетте ушул болуп атат, кээ бир жерде артисттер да болуп атат. Ошондуктан кудулдар да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан муну бир гана Кыргызстанга эмес, бүткүл дүйнөдө кандай бир кызыктай терс окуялар пайда болуп атат да. Коомдук башка, мамлекет башкаруу принциптери бузулуп атат да. Негизи бул фанатизм тез ооп турчу нерсе экен да бул. Фанатизм бул абдан тез бир сөз менен жыгылат жигит. Өзгөртөн бери бул бир сөз жигит жыгылат. Фанатизм деген бул илгери адам коом пайда болгондон баштап падышаны асманга чейин чыгарып, анан ошо асмандан толук күч менен жерге таштайт да. Баштан алганга чейин барат эле. Биз деле жакынкы 30 жылдык тарыхыбызды көрүп атабыз да. Демократиялык президентибиз, абдан демократиялык, интеллектуалдуу президентибиз Аскар Акаев каякта. Каттуу, кайраттуу киши, иштей турган жигитибиз Курманбек Бакиевди каяка кетирди. Эл алып келген 10 жыл деген революцияны мен башкарганым деген киши каякта Атамбаев. Анан 3%-тен 60%-ке чейин бир айдын ичинде ишеним алган Сооронбай Жээнбеков каякта. Ошондуктан бул фанатизмге эч качан таянбаш керек. Фанатизмдин жыйынтыгы тез арада бийликке келиши мүмкүн, ийгиликке жетишең. Бирок ал ийгиликти сактай албайсың. Фанатизмден бир гана жерде жакшы болушу мүмкүн, спортто. Болгондо да спортто бир кичинекей туура эмес машыгып койсо, бир замат аны ышкыра баштайт да. Өмүрү кыска фанатизм. Албетте. Бул турган иш да, адам коомунда ушундай да. Ал сенден жакшыраак иштеп калса көрө албайт. Мына сиз атамды айтып калдыңыз. Өз учурунда Масалиев кетсин деп жаш саясатчылар атын чыгарган. Демократия келсин деп ызычуу кылып элге жагымдуу болуп калган. Ошол жаш демократтар каякта азыр? Убакыт келгенде Абсамат Масалиевич сиз мени кечирип коюңуз, мен жакшы кылып койдум деген көпчүлүк ошондой болгон. Акыл келгенде түшүнө баштайт да. Бирок ал фанатизм менен келгенден кийин алар өзүнүн ордун таап, эң өкүнүчтүү ушул биздин саясий сойкучулук күчөп баратат да. Аны көргөн адам бийликке ишенбей калат да. Аны көргөн адам ушуну кайталайт да. Аны көргөн адам биздин жаштарыбыз бүгүнкү күндө эмне менен колдонот тандаганда. Айтылган сөздү угабы? Жок, укпайт. Жазылган программасын окуйбу? Окубайт. Эмне менен? Красавчик бул. Кыз балдары симпатичный деп баалайт. Жигиттерибиз кыйын экен, Мерседес минип атат, мунун байлыгы бар экен. Мына красавчик түрмөдөн чыгып эле муну жасап койду деп. Ошол критерий менен баалап атабыз да. Бул эми айла жок ушундай болуп атат, бирок убактылуу деп эсептейм да баары. Саясат сойкучулук деп айтып калдыңыз да, бул саясат сойкучу, саясатта сойку болгон адам, бул саясатты түшүнгөн адамбы же саясатты түшүнбөгөн адам кылабы? Саясатка кокустан барып, анан ошол жерде өзүнө ыңгайлуу жылуу орун тапкан кишилер. Саясий сойкучулук бул айрыкча биздин Совет бийлиги кеткенден кийин, СССР мамлекети ыдырагандан кийин биздин мамлекеттерде аябай күчөп баратат да. Ушул өз убагында коммунисттик партияга киргендер бүгүнкү күнгө чейин 7-8 партияны алмаштырды. Булар эмне идеологияны алмаштырды? Жок, аяктан. Өзүнүн жашоо турмушу жакшылыкка жылуу болсун, өзү уурдап тапкан байлыгы сак болсун, көбөйсүн деген максат менен болот. Ошондуктан депутаттарды көбү сындап атат да, булар каяктан келип калды? Жок, шайлоодо булар чын эле ар бирөөсү 4-5 миң добуш алган, бул турган иш. Өзүнүн районунда, өзүнүн айыл өкмөтүндө, өзүнүн жеринде сөзсүз колдоо тапкан.
Алар дош менен келген. Бирок баргандан кийин алар эмне максаты биринчи кезекте? Байлыгын сактап калыш керек. Элге короткон байлыгын кайтарыш керек. Ал үчүн президентке кызмат кылыш керек. Эгерде аны кызмат кылбасаң, сени камап коет. Ошондуктан саясий сойкучулук бизде өтө мындай жаман болуп атат. Мына акыркы шайлоодо эле четте калбайбыз. Көптөгөн депутаттар 4-5 киши эле каршы болду, калган баары эле бир атанын балдарындай айланайын ата деп кабыл алып калышты да. Демек көз жашы эле чыкпай калды, калган баары барды. Эми жемкорлук боюнча жана кеп кылып кеттик эле, жемкорлук боюнча өтсөк, жемкор жеген жемин төгүп койсо кутулуп кетиш керекпи? Жеген үчүн баары бир кесилиш керекпи? Жок, кээ-бир кылмышта, кылмыш кодексинде мындай бар да. Кээ-бир учурда бирөө-бирөөнүн туруп уюну уурдап койсо, ошону 3 эсе төлөп койсо, жоопкерчиликте бошотушу мүмкүн. Андай мүмкүнчүлүк бар. Бирок эгер мамлекетке түшүрбөй туруп, параны жыйнап туруп, топтогон, ал кайтарып кутулган туура эмес бул. Паракор эң жаман жери ал бир гана экономикалык зыян эмес, ал мамлекеттин түзүлүшүнө шек келтирет. Адамдар мамлекет жок, мыйзам жок деген түшүнүмгө ээ болот да. Муну берсең баары бир чечилет экен да. Бул эки кылмыш деп эсептеш керек. Оор кылмыш, өтө оор кылмыш. Аларда эч качан мынча акча төлөп кой, анан сен кутуласың деген болбош керек эч качан. Анда кылмыш деген түшүнүк жок болуп калат да. Сөзсүз, бирок ошол мезгилде сөзсүз эле түрмөгө камаш керек эмес деген принциптен деле орду бар. Мейли ошол уурдалган акчалардын баарын кайтарсын. Бирок уурдаганда ал жалгыз уурдаган эмес да. Мисалы үчүн Матраимовду айтып атасыздар, 2 миллиард акчаны кайтарса, иш бүтөт экен деп. Андай эмес. Ошол 2 миллиардты жыйнап ал эмне огородко барып казып алып келди акчаны. Жок, ал жерде жүздөгөн адамдар катышкан да. Ошол ишкер жүктү алып келген. Ошол бажы кызматкер, ошол чегара кызматкери, ошол ГКНБ кызматкери, ошол салык кызматкери баары аралаштырып ушу система түзгөн. Эми баарын бошотобузбу? Ошондуктан бул жерде негизги принципти биз сакташыбыз керек да. Кылмышкер болсо жоопко тартылыш керек. Атууга барылабы, камалабы ал башка кеп. Бирок жоопко тартылыш керек. Анан тескеринче Жогорку Кеңеш жанагы амнистия деп мыйзам кабыл алып коюп, мына 1-январдан күчүнө кирди. Демек, адам өмүр бою уурдап жүргөн азыр барып нотариуска, менде мынча байлыгым бар, экөө договор түзөт. Мынча байлыгым бар, мына 1% төлөп коем, болду мен таптазамын деп. Эртең муну жоопко тартылып. Мен түшүнбөйм, коммунист катары мен баштан каршы болгом, мындай болбойт. Өмүр бою уурдаган киши нотариус экөө барып сүйлөшүп коет. Эртең кокустан анын байлыгы табылса, кандай болот? Жоопко тартылабы, жок тартылбайт. Мыйзам бошотту. Мына бир суроо ошо кылмыштуулук боюнча, байып кетүү боюнча мыйзам менен беренелер мына сотторду кармай баштады. Жогорку соттун соттору. Мыйзамсыз байлоо. Мыйзамсыз байоо боюнча. И ошондой эле мыйзамсыз байоо боюнча Жилалиевди кармады. Ошондой эле жакында жогорку сотто Камил Осмоналиевди кармады. Дагы Боронова дегенди камап атат. Жок, соттордуку бир аз башкача болуп атат. Бул жерде мен байкап атам, тиги камчы ийнимден өчү ачык эле көрүнүп атат. Андай кылбайт да. Ал эч качан алдын ала кыйкырып кирбейт. Илгертен бери сөз бар го, жакшы ит үрбөйт. Үн чыкпай калат да. Тергөө органдары ушундай болуш керек. Алар шоу кылып туруп, биз муну камайбыз деп айтпаш керек эч качан. Мына Финполиция башчысы менен ГКНБ башчысы ошо оорусуна кайталап кете албай атат да. Биз буларды камайбыз. Андан ким соттун чечими чыкмайынча мыйзамсыз деп эч ким таба албайт. Туура айтып атасыз. Эгерде ошол соттун берилген декларациясына карап туруп, анын ээлеген мүлктү салыштырып туруп, айырмасы бар деп тапса, анда чара колдонуш керек. Бирок бизде камала турган принцип жок да ал. Мыйзамсыз байоо деген бул статья бир гана учур мен билем бир жолу сотко жетти. Мурунку Көскөн природонун башчысы жанагы Жилалиев, Дүйшөнбек Жилалиевдики соттун чечими боло элек. Калган учурда кыйын болот. Эгерде ушул принциппен барсак, анда ошол эле Камчыбек Кыдыршаевичтин мамлекеттик кызматкери болуп, автозаправочный станциясы каяктан пайда болду деген сөзү чыгат да. Ошол эле Садыр Жапаров Ресекүл инвестбанкты кантип тапты, жыргаланды кайсы акчага сатып алды, тигиндей суроолор көп да. Анан камакта отуруп, сыртка чыкканда 51 миллион каяктан тапты деген суроо болот. Ал бечаралар жыйнаган деген бул болбогон сөз да. Ошондуктан бул статья иштеш керек. Жыл өткөн сайын мамлекеттик кызматкер болобу, ким болобу жаран, алардыкы баары. Декларацияны тапшырганда киреше чыгашаларды
кошу жазып берет да, биз деле ошого кетип баратабыз азыр. Ошондо дал келеби келбейби, канча сенде ашып калат. Сен мына ушул жылы миллион сом тапсаң, сен 600 000 сомго жеп тамак ичиңде. Ошондуктан алар дүкөнгө барган тамак ашынын квитанциясын жыйнайт. Кийин отчет бергенде декларация тапшырганда айтат, мына чыгаша болду, мына киреше болду. Айырмасы мынча менин пайдам калып атат деп. Кийин мен ошол акчадан ашык бирдеме сатып ала албайм. Эгер мен машина сатып алсам кымбат нерсе, мен сөзсүз булагын көрсөтүшүм керек да. Көрсөтө албасам, ал жерде автоматиктик түрдө жоопкерчилик бар да. Камалбайт, атылбайт. Бирок чөнтөккө бара турган чаралар көп да. Бизде мен ойлоп атам, ушул багытта кетсек жакшы болмок. Бирок бул жерде чоң маселе бар. Мисалы үчүн, Мадина базарында, Кара Суу базарында, Дордой базарында жарандарыбыз патент менен иштейт. Демек бул бир айда 3000 сом төлөп, саткан товарлары $100 000 болушу мүмкүн да. Миллиондогон сомго. Тапкан пайдасы миллиондогон болушу мүмкүн. Патент менен иштегенде сенин байлыгың карабайт эч ким. Вот ошол кишилерге, анча-мынча акча тапкандарга бүгүн маселе пайда болуп калышы мүмкүн. Сен эртең декларация тапшырып, сен каяктан калды бул? Чоңотондан калган акчабы? Вот аларга балким жана экономикалык амнистия керек болот. Мамлекеттик кызматкерлер байлык эч качан андай жол бербеш керек аларга. Уурунуку дайыма көрүнүп туруш керек, уурдады деп. Анан биз мына мен эсимде бар, 10 жылдын ичинде 2 амнистия кабыл алдык. Ошондой. Уурдалган нерсеңди акырын барып актап койсоң болот. 1% бюджетке төлөп кой болду. Анан аз болгонсо депутаттар дагы иш кылыштар да. Сен 70 миллиондон ашык мүлктү же акчаңды көрсөтүп койсоң, бирок жанагы 1% төлөй албасаң, анда 10%га мамлекеттик облигация сатып алууга укуктуусуң. Мамлекеттик облигация деген бул 4% жыл сайын кайра тескерисинче мамлекет ошого төлөй турган болот да. Өтө кызыктуу болуп атат да. Мен ойлоп атам, ушул мыйзам бардык жарандарга тийиштүү болуш керек. Ал эми мамлекеттик кызматкерлерге тийбеш керек. Ошондо калыстык болот. Сен айлык алган айлыгыңа жараша жашаш керек да. Мындай суроо болуп калды да. Биринчи кезекте ушул мамлекетти өсүп өнүгүүсүнө биринчи кезекте экономика керекпи? Же саясат керекпи? Же шайлоо керекпи дегенде сөздөр кетет да. Сиз абдан чоң маселе суроо берип атасыз, бул татаал суроо да. Эмнеге кыргыздарда кайсы жака барсаң, баняга барасыңбы, дүкөнгө барасыңбы, таксиге отурасыңбы, самолетто учасыңбы, жанында отурган сөзсүз 2 мүнөттөн кийин биз саясатка кирип кетебиз. Неге айылга барсаң, кайсы жерге барсаң саясат башталат. Жеке менин пикирим боюнча бул ички дүйнөң орду таппагандыктан. Сен балдарың келечеги жок болуп турат, жумуш жок. Сен пенсияң эчтекеге жетишпейт, небереңе алып бере турган момпосуга, конфетке деле акча жок. Мен башка нерсе айтпайм, мен тоодун аркы бетине самолет менен бир жылда туугандарга учуп барыш анда жетпейт да. Ошол ичиде кайнап аткан наразычылык саясатка айланып кетет. Ошондуктан биз саясатчы болуп кетип баратабыз. Доош берүү, шайлоо деген бул саясий кампания. Ошондо жанагы кимдин тили узунураак, бакырча каял болобу, ким кайраттуу жигит болобу, ошолор керек болуп калат да. Саясатчылар топтойт. Анан биз барып коомубуз саясатчы болуп кетет. Өнүккөн мамлекеттерде, мисалы үчүн Швецияда, Данияда, Исландияда, аларда саясат менен кызыкпайт. Себеби алардын турмушу белгилүү. Менде эң минималдуу пособием мынча болот, иштей албасам. Иштесем мынча айлыгым болот, ал мага жетишет. Жашоо турмушума жетет, бала чакама жетет. Бирок бала чакасы өздөрү тиричилик кылат да. Бирок баары бир жетет. Жок дегенде бир жылда чет өлкөгө барып келгенге жетет. Машина алганга жетет, холодильник алганга жетет. Ошол себептен адамдын көңүлү ток болгондо ал саясат менен кызыкпайт. Эгерде келечеги жок болсо, мына эмне себептен бизде 1 миллион калкыбыз айрыкча түштүк областтын Россияга кетип баратат. Айрынан 4% үлүш болсо, 30 жыл мурда берилген. Анын баары балдары көбөйүп атат, төрөлүп атат. Баягы 4% кантип жашайт ал? Завод, фабрикалар базарга айланып кетсе, баары эле соода сактыктан жашай албайт да. Анан айла жок, биздин балдарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз Москвага барып алып, ал жерде көчө шыпырып жүрөт, иди-шаяк жууп жүрөт, бирөөнүн балдарын багып жүрөт. Бул эми турмуш ушуга алып барат да. Ошондой акыбалда биз албетте саясатчы болуп кетебиз. Адам барып саясатка кызыкканыбыз менен доош берүүгө азаят адам баргангачы, ишенбей калат. Мына ишенбестик күчөп баратат да. Бул өтө чоң
азыркы төңкөрүштөр оюнчук болуп калат да убакыт келгенде. Эми саясат болгондон кийин деле ал саясий жол менен кеткен жок да. Ал ошол саясат тым башында, эң башында биздики коррупция болуп кетти. Саясий коррупция да бул ордун бар. Мен мына сизге айттым го, депутат президенттин мамилесин айттым. Депутат тирешилик кылыш үчүн президентке кызмат кылат. Себеби президенттин колунда кеңелбеси бар, прокурор бар. Анан чын айтканда өкмөт анын колунда. Өкмөт жумуштан кетпеш үчүн депутаттарга кошомат кылат. Жакшы колдогон депутаттын айылында мектептин ремонт кылып берет, көчөнү асфальттап берет. Эгер тескери сүйлөп сындаган киши болсо, анын мектебинде ремонт кылбайт, тигинде кылбайт, өлүп кетсин ошол эл деп. Демек ал элди ойлобойт да. Ошол программага бюджет комитетинин төрагасы ким болсо, ошол тизмеге кошуп коет өзүнүн мектептерине. Анан элибиз айтат, азамат жигит экен. Элдер түшүнө баштады. Подумаешь, кадам жайдын бир мектебин эмне кыласыз? Биз мына өзүбүздүн балабыз биздин мектепти ремонттоп берди. Андай болбош керек. Биз СССР мезгилинде 5 жылдык өнүгүү программа бекитилет. Ошол жерде калем мыкка чейин жазылчу. 5 жылга бекиттикпи, болду. Кете берет ал. Бизде андай эмес. Мен 4 жылгы депутат болдум. Мен Масалиев айыл өкмөтүндө Алыш айылындагы мектепке ремонтко акча таба албай койдум. Себеби канча мен безилдеп кызгытам, себеби мен дайыма өкмөттүн башчысына сын пикир айтам. Анча-мынча президентке сын пикир айтам. Түшүнүктүү, алар мага акчаны бөлүп бербейт. Койчу, бул ишке башымды ортот. Эртең дагы сурой берет, бюджет аткарбадың деп урушат деп. Андан көрө мен мына жакшынакай балык депутатка жардам берейин, ал мага добушун берет депчи. Турган иште. Бул саясий коррупция болот. Анан саясий коррупция бул өтө чоң зыяны. Ал жөнөкөй коррупцияга айланып барат да. Бюджет 140 миллиард сомду бөлүш кызыкчылык бар да. Ошол эле тендерлерди өткөргөндө, жол асфальттоолу, ремонт кылабы, башка нерсе кылабы, курулуш болобу, мамлекет эсебинен жүргөн курулуштарды. Ал жерде тендерге бир курулуучулар утуш керек да. Ошо депутаттын тууганы болуп калышы мүмкүн, министрдин тууганы болуп калышы мүмкүн, президенттин жакыны болуп калышы мүмкүн. Ошентип утат. Бул уже саясий коррупциядан уланып кетип, жөнөкөй коррупцияга айланып кетет. Ошол жыйынтыктап туруп, баары ушул нерселер жыйынтыктап туруп, жөнөкөй жарандын ишенимин жокко чыгарат да. Деп койчу булар. Баягы эле. Мен ошол турмуштук практикамда бир комитеттин төрагасынын жанында отуруп калсам, комитеттин төрагасы звонить этип атат кайсы бир бизнесменге. Сиздин ишиңизди комитеттен өткөзүп койдум деп. Да. Мындай сүйлөшүүлөр, ич чара эмелер. Жок, ал кызыктуу коррупция, ал башка. Ал ошол жерде мына Кытай менен келишим түзүп туруп, биз жолду ремонттоп атабыз. Анан Кытай компания өзү кайсы бир деңгээлге чейин ишти жүргүзөт. Бирок жана экскаваторуну, жерди казганды, асфальт таш бергенде бул биздин компания тендерге катышат, субподрядчик деп коет. Демек булар 100 000 сом алса, буларга 80 000 сом берет. Булар 80 000 сом дагы берет. Ошентип ылдыйкы позицияларда биздин эле жигиттер иштейт да. Ошол компания утуш үчүн депутат министрге айтат, ойлонан байкеси, мен сени колдоп атам, сага добушумду берем, эмне кылсаң бекитип берем, сен мына компанияны кошуп койчу дейт. Кошуп коет. Министр албай, ошол алып коюп, же албай коюп, ошол компанияны кошуп коет да. Демек ошол мамлекет барып мамлекетке арналган, мамлекет төлөй турган акчаны ошол эшелондар урдап жок кылышат да. Барып ошону эл төлөйт да, барып ошо салык менен төлөйт, башка нерсени ал тышкы карызды ким төлөмөлгө, эл төлөйт да. Эми мен бир сизге акыркы суроом менен келип атат да, мына бүгүнкү күндө азыр мынакей ушул Дзержинский парк менен басканда деле эстеликтерди көрөсүң. Башкача айтканда, тарыхта, ошол биздин турмушубузда тарыхый адамдарды көрөсүң да. А бүгүнкү күндө мен муну сизге берип атканымдын себеби сиздердин үй бүлөңүздөрдө мамлекет деген бар. Себеп дегенде атаңыз мамлекет башчысы болгон, өзүңүз депутат болгонсуз. То есть сиздердин үй бүлөңүздөрдө мамлекеттик структураны тапса болот да. Ошон үчүн ушул суроону берип атам да сизге. Бүгүнкү күндө биз тарыхый адамдар таппай атабыз. Тарыхый адам турса дагы аны көрбөй, жолотпой, жанагындай фанатизм менен аны жок кылып аткандайбыз да. Сиздин оюңуз? Себеби Абсамат Масалиевди Турда Кунусоваличти адамдар деле калбады. Кандай деп айтсак, 1990 жылы Аскар Акаевди шайлап атканда коммунисттик партиянын активдүү мүчөлөрү Абсамат Масалиевди биринчи секретарды өзүнүн президенттикке колдобой коюшкан, демократ боло калыпчы. Ошондон башталып туруп булар сатылып жүрө берген да.
Анан барып караган сайын мен жолукканда айтат, сен атаң менен аябай кызматташкан, үзөңүлөш болгонбуз. Биринчи саясий саткындар ошолор болгон да. Эми ошого көнгөндөн сен ошо 30 жылдан бери кайталап атышат да. А ошол аксакалдарыбыз жаштарга үлгү көрсөткөндөн кийин жаштар деле ошону кайталайт да. Ошондуктан сиз айткан туура, биз таба албайбыз андай кишини. Андай кишилер система тарбиялаш керек да. Садыр Жапаров президент болуп чыгарды. Бирок биринчи кадамдан баштап, мына досум экөөбүз, мен наркы досу айтат, мен муну бийликке отургуздум дейт. Ал антип айтпаш керек, болсо деле айтпайт да. Элге айтып, мына мен досумду камактан чыгардым, төргө отургуздум. Сени колдоп бердиң, рахмат. Экинчиси болсо, бул жигит аябай татыктуу ГКНБ башкарып койгон. Башка нерсе ушундай кызматка коюу достук менен болгон өтө начар нерсе да. Өздөрү түшүнбөй атат бул жигиттерчи. Мен досум болбош керек, досум үйдө дос болуш керек да. Жамандыкта, жакшылыкта менин жанымда жүрүш керек да. Кызымды турмушка бергенде, жекелин алганда досум ушу менин жанымда жүрүш керек да. Мамлекеттик кызматта эч качан достук болбош керек да. Мамлекеттик кызматта дайындаган киши эч кандай көз каранды болбош керек да. Аны түшүнбөй атат биздин жигиттерибиз. Эми тез убакыт өтөт, бир аздан кийин талаш башталат ортосунда. Экөө тең болуп атат да. Бирөөсү бийик отурганда, кудулдар көрсөткөн интермедия окшоп, өзүңөрдө барбы, эски бир интермедия чыгып атпайбы? Жамбыл менен Абдулда жана Рахман. Кимге аким болосуңар деп. Анан бирөөнү сен аким болом десе, баш көтөрүлүп калат. Кийин ушинтип үчөө тең аким болгон да. Ошондуктан бизде андай инсандарды тарбиялаш керек, убакыт өтөт. Сиз Абсамат Масаровичти жакшы жылуу сөз айттыңыз, рахмат. Бирок менин эсимде бар. Ошол кишини кийинчерээк кызматтан кеткенден кийин депутаттык күрөшкө барганда деле Акаевдин адамдары эл бузарлар кеткиле деп кубалаган күндөр деле болгон. Мен ошол жерге барсам, ал жерде аксакалдар айтат, мына атаңды өтө сыйлачубуз. Мен айтам, менин эсимде бар дедим. Аксакал башын карабастан кет эл бузар деп айтпадыңар беле? Анан ошол эл бузарлар ким экен жыйынтыгында? Эми табигат ушундай экенде, көз өтүп кеткенден кийин биз асманга чыгара баштайбыз. Тирүү кезинде баалабайбыз. Бул жалпы адамдын мүнөзү ушундай болуш керек, айрыкча кыргыздарда ушундай да. Иштеп жаткан адамды мен деле каршымын, мактабаш керек да, бирок жардам бериш керек да. Эгерде биз азыр жанагындай бири-бирибизди саткын, жер сатар, бирдеме деп жаман сөз менен айтсак, анда бул ынтымак алып барбайт да. Андай кишилер азыр күтпөйбүз. Андай болбойт. Жакынкы бир 20-50 жылда чыкпайт андай адамдарчы. Алар системанын көптөгөн жылдагы тарбиялаган системанын жыйынтыгы болот да. А бизде система жок. Бизде азыр идеология жок, система жок. Бизде төкө баягы кыргыздын сөзү болуп калды. Красавчик, не красавчик деген түшүнүктөр болуп калды. Рахмат. Анда мынакей биздин студиябызга келип бериңизге чоң рахмат. Дайыма эркин болуңуз. Силерге ийгилик болсун. Сөзүңүз дайыма оозуңузда болсун. Рахмат. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен диван көрсөтүүсү болду. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.